Kırgızstanda bunu bilim berүү tarmağında bizden programmada gelen yazılgan 50'den aşık jogorku okуу jay var. Bирок жалаң bilimsizlerdi tarbiyalап atkanыбызды мойнубузга алышыбыз керек. Эмне үчүн bizde таланттуу, акыл эстүү балдарыбыз, кыздарыбыз жогорку окуу жайга келип окубай калып атат. Эмне үчүн? Бир гана алардын күнөөсү ата-энесинин чөнтөгү жука. Ата-энесинин колунда жок. Кимдин балдары окуш керек? Базаркомдун, темир саткандын, терек саткан, жүн саткан, мына ошолардын балдары гана окуш керек болуп калды. Менин программамда бар, ишенип коюңуздар. Мен колдон келген гана нерсени сиздерге убада берем. Жарым жылдан кийин сиздерди алдыңыздарда эки алган баладай болуп, кызарып жер тиктеп тургум келбейт. Колдон келе турган нерсебиз. Биз 10 гана жогорку окуу жайды калтырабыз. Бардыгы мамлекеттик болот. Бирок ошол 10 жогорку окуу жайда 10 тыйындагы контракт деген түшүнүк жоюлат. Болбойт контракт деген. Бул мамлекеттин колунан келет. Эгер ошого саясий эрип жетсе. Караңыздар, кээ бир райондорго, айылдарга барып калсаңыздар, бир врач жок, балдардын ден соолугун караган. Бир гинеколог жок, аялдардын ден соолугун караган. Бир стоматолог жок, апаларыбыздын, аталарыбыздын тишин тазалап берген. Эгер элет ушундай жагдайга түшүп калса, Кыргызстан кантип күчтүү болсун? Биз кадр даярдабай калдык. Кадр даярдалбайт. Кече Улуттук университетте болдум. Баштагы күнү агрардык академияда болдум. Мына ошол жерден карап турганда биздин студенттердин көзүн көрсөң суктанасың. Жаштарда ишеним бар. Келечекке болгон умтулуу бар. Бирок мамлекет аларга шарт түзгөн жери жок. Чөнтөктүүсү барып жумушка кирет, жумушту табат. Биз милицияны жаман көрөбүз. Эмне үчүн? Милицияны сыйлаганды үйрөнмөйүнчө биз эч качан маданияттуу өлкө болбойбуз. Милиционерге мыйзамдын катары, мыйзамдын өкмөттүн өкүлү катары карамайынча, карап көрүңүздөр, ошол милицияга кириш үчүн милицияга акча бербесе кире албайт. Сотко акча бермейинче судья боло албайт. Ушул мамлекетпи? Ушул жашообу? Карап көрүңүздөр. Ошол акча бергендерди соттой турган, акча бере турганды камай турган, кармай турган милиция менен сотторду дагы чөгөлөтүп жерге жаткырып койдук. Бул туура эмес коом. Бул оорукчан коом. Айтышып атат, административдик ресурс колдонуп атат. Балдарыбызды мектепке ата-энесинин паспорту болбосо киргизбей атат. Студенттердин бүт бардык паспорттарын жыйнап атат. Эмне үчүн? Арамдык жолго кайрадан Кыргызстан түртүш үчүн. Ишенип коюңуздар. Өз бактыбыз үчүн күрөшкөн эл гана бактылуу болот. Биз өз бактыбыз үчүн күрөшкөнгө даярбызбы? Мен мага добуш бериңиздер деп бир жерде айткан жокмун. Өз тагдырыңды өзүң тандап ал деп атам. Танда. Эгер Кыргызстанга көкүрөгүндө иманы бар, оозунда келмеси бар, арамдыктан корккон, бул дүйнөнүн рахатына караганда, аркы дүйнөнүн рахатын ойлогон жетекчи келгенде ишениңиздер, касиеттүү Кыргызстанга нур жаайт. Тапканыбыз эки болот, берекеси болот. Ансыз эч нерсеге жетише албайбыз. Улуу бабаларыбыз айткан экен, бир күн уруш болгон жерден 40 күн береке качат деп. Тополоңу жок Кыргызстан барбы бизде? Ат башыда тынчтык болсо Алабукадан чыгат, Алабукада тынчтык болсо Алайдан чыгат, Алайда тынчтык болсо Сокулуктан чыгат, Сокулукта болбосо Түптө чыгат. Токтотолу ушул нерсени. Токтотолу. Мен ишенем, мага да кыйын. Мен сүйлөп аткан сиздердин алдыңыздарда мага кыйын. Эмне үчүн? Кыргызстандын эли саясатчылардан көңүлү көк таштай калган. Ишенбейт. Баары жалган айтат. Биз тек гана туура жолду тандай албай атабыз. Мени салыштырат кээде. Сиз ушундай убада берип коюп, кийин убадаңызда турасызбы деп. Мен сиздерге жооп берем. Жараткандын алдында, пенде катарында, калдайган касиеттүү калкымдын алдында мен айткан сөзүмдө турам деп убада бере алам. Я смотрю, здесь Кыргызстан многонациональное государство. В чем богатство нашего государства? Это не тем, что находится под землей, а все, что находится над землей. Это прекрасный народ Кыргызстана. Я безумно люблю свою страну и безумно уважаю свой народ. Ибо все наши достижения, которые мы имеем, благодаря только нашему народу. Каждый раз правители говорят, мы мучаемся, чтобы накормить свой народ. Врут, лгут.
всегда народ кормил власть и сейчас кормят. И самое лучшее, что может сделать власть для своего народа, не мешать своему народу жить в счастье. Не мешать. Я вам честно скажу, я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать с журналистами. 99% работы, которая это заказуха и джинса. Я не знаю, что делать с молодняком, который не хочет читать книги. А вот эти пацаны, которые 18 лет заканчивают школы, и они понимают, они завтра будут без работы, им трудно устроиться. Жизнь собачья на самом деле. Покупается все. Оболгается все. Так нельзя. Я не знаю. Мне больно от этого. И трагедия в том, что это не только ведь у нас. Мир сходит с ума. Сейчас реально навязывают в стране культ насилия. А что мы с этим будем делать? Чем это все закончится? Поставьте программу об образовании, ведь столько проблем. Рейтинг будет 0. Потому что люди этого не смотрят. Мы сходим с ума, что происходит? Объясните мне. Мы как-то должны вернуться к человеческому лицу. Дорогие, так нельзя. Это плохо закончится. Кто-то должен стать нормальным человеком. И мне кажется, единственный способ вернуться к себе. Вернуться к тому, что семьи должны воспитывать. К тому, что нужно в любви как-то находить друг друга. Ребята, мы превращаем все в шоу. Так нельзя. Родненький, так невозможно. Честно. Вы меня извините, Бога.